Beyiş nuru. Бедуизаман Саид Нурсинин Хусрев деген шакирти болгон. Диний кысымдар күчөгөн мезгилдерде аны түрмөгө камашат. Аны жалаң киши өлтүргөн кылмышкерлердин камерасына отургузушат. Кылмышкерлер өлүм жазасына тартыла тургандар болчу. Өздөрүнүн амнистиясын күтүп жаткандар эле. Же өлүм жазасы, же өмүр бою түрмө. Аларга бүткүл нерсе баары бир болуп калган болчу. Түрмө кызматкерлерин уруп соккон, сөккөн, бакырган коркунучтуу адамдар эле. Ошентип Хусрев байкени алардын камерасына отургузушат. Эми булар бул Хусревди бат эле өлтүрүп коюшат. Башкаларды өлтүргөндөй. Биз да кутулабыз деп Хусрев байкени ошол киши өлтүргүчтөрдүн камерасына отургузуп коюшат. Хусрев байке да ал жерде кала баштайт. Жай намазын сала калып, намаз окуп, кайра тура калып, Куран, илим, жевшен окуп, кыскасы түрмө жашоосу башталат. Бир күнү ошол камераны кармаган киши, башкача айтканда, азыркы тил менен айтканда, смотрящий Хусрев байкеге келип, "Сен эмне молдосуңбу?" деп сурайт. Хусрев байке: "Эми бир аз аракет кылып атабыз" дейт. Тиги болсо: "Макул, сага бир суроом бар" дейт. "Макул, сура" дейт Хусрев байке. "Мен баланча киши өлтүрдүм. Тигини кылдым, муну кылдым, тигиндей кылмыш кылдым, мындай кылмыш кылдым" деп кыскасы кылган кылмыштардын баарысын айтып берет. "Менин абалым кандай болот? Мени Аллах кечиреби же кечирбейби?" деп сурайт кыскасы. Хусрев байке да: "Сен каяктык болосуң?" деп сурайт. "Кара деңизден." Анда деңизди көрсөң керек." "Ооба, албетте көргөм" да. Хусрев байке мынтип айтат: "Сен эгерде деңизден бир стакан суу сузуп алсаң, деңиздин суусу азаябы?" Анда тиги: "Жок, азайбайт да." "А бир стакан суу кошсоң ошол деңизге, деңиздин суусу толкуп ташып кетеби?" "Жок, албетте толкуп ташпайт" деп жооп берет. Анда Хусрев байке мындай дейт: "Мына көрдүңбү? Аллахтын мерими ал деңизден да көп. Башкача айтканда чексиз. Сенин күнөөлөрүң Аллахтын мээриминин жанында бир стакан суу сыяктуу. Сен чын дилиңден тооба кылып, Аллахтан кечирим сурасаң, анда Аллах сенин күнөөлөрүңдү иншалла кечирет" деп жооп берет. "Чындап эле кечиреби?" деп сурайт анда тиги. "Иншалла кечирет" деп Рыселей Нурдан окуп түшүндүрүп берет. Кубанычы ичине отпай, камерадагы башка кылмышкерлерге кайрылып: "Ой жигиттер, менин күнөөмдү кечирген Аллах силердин күнөөңөрдү жөн эле кечирип коет" дептир. Анан: "Тургула баарың, молдеке келди. Эми баарыбыз намаз окуйбуз" деп түрмөдөгүлөрдүн бүт баарын дүрбөлөңгө салат. Ансыз деле андан баары коркот эле. "Баарың баргыла азыр, гусул алгыла, тез. Молдеке бизди намазга жыксын. Болгула тез" деп баары опур-топур болуп, гусул алып, даарат алып намаз окуй башташат. Караса Хусрев байкенин башында селде бар, беркилерде болсо жок. Бизде андай нерсе жок да. Анда намаз кабыл болбой калат окшойт" деп бүт баары төшөктөрүнүн актарын жыртып алып, баштарын уруп намаз окуп башташат. Анан Хусрев байке намаздан кийин кыска эле таспих тартат, жамаат зеригип кетпесин деп. Өзү болсо намаздан кийин узун таспихат кылып, узун дубаларды окуп жүрө берет. Беркилер караса, намаздан кийин имам өзүнчө бирдемелерди окуп жатат. Ага кайра: "Намаздан кийин сен эмне окуп атасың, молдеке?" деп сурашат. Анда ал: Бул таспихат. Намаздан кийин силерди зерикпесин деп кыска эле кылып, калганын өзүмчө окуп атам" дейт. Кайдагы зеригүү, ансыз деле эртеден кечке бул жакта жатабыз. Сен үнүңдү бийик чыгарып айт, биз артыңдан кайталай берели" дейт беркилер. Имам: "Я Жамили, я Алла" десе, беркилер да "Я Жамили, я Алла" деп кыйкырышат. Муну уккан түрмө жетекчиси сакчыларга: "Чурка, көтөрүлүш чыкты окшойт" дейт. Сакчылар чуркап келип караса, баары селдечен намаз окуп жатат. Сакчылар кайра жетекчиге чуркап барат. "Ай мырзам, молдо беркилерди өзүндөй кылып алыптыр. Баары намаз окуп атат" дейт. Жетекчи буйрук берет: "Тезинен молдону ал жерден алгыла, башка жака которгула." Сакчылар: "Биз молдекени башка жака алып кетебиз, которобуз" деп келишет. Анда жанагы: "Биз бул жерде 25 кишибиз. 25бизди тең өлтүрсөңөр, анан алып кетесиңер. Жогол, молдону бербейбиз" деп кыйкырып алып калышат. Бул молдо биздин молдобуз. Кийин тиги камераны караган 25 кишинин төшөктөрүн чогултуп бир жерге салдырат. Анан Хусрев байкеге кайрылып: "Молдеке, сиз бул жака чыгып жатыңыз. Биз сизди 3 күн жерде уктаттык, төшөк бербей. Эми биз да бир жерде жаталы." Мына Рыселей Нур Курандын тафсири. Куран нуру адамды кандай гана өзгөртөт. Афиян түрмөсүндө касапчы Тахир деген киши болуптур. Атты карап кой. Касапчы Тахир. Адамдын касапчысы. Киши өлтүргүч. Ал бул тафсирлерди окугандан кийин шыптан жыгач курт төшөгүнүн үстүнө түшүп калат. Жанындагылар өлтүрөйүн дегенде токто дейт. "Молдекеден сурайлы. Динибизде муну өлтүрсө болобу же жокпу? Кандай адам эле кандай абалга келди?"
Киши өлтүргүч бир жыгач куртун да өлтүрө албай калды. Адамзат үчүн ушундай пайдалуу тафсирлерди жазган адамга, Бадиузаман Саид Нурсиге канчалаган азаптарды чектирди ошол кездин башкаруучулары. Өлкөнүн бүткүл түрмөлөрүнө камашты. Аябай көп сүргүндөргө айдашты. Каерге барса, эл аны алкыш менен тосуп алып жатты. Барган жеринде дин мээнетин кылып, тафсир жаза берди. Муну коомдон алыстатып, эң алыс эч ким бара албай турган жерге сүргүн кылышыбыз керек. Болбосо бул динди жая берет экен дешип, барларын Спарта деген тээ жердин түбүнө сүргүндөп салышат. Бедиузаман болсо өзү айтат: эгер мени өкмөт ошондой алыс жакка сүргүнгө айдабаганда, балким мен мындай тафсирлерди жаза албай калмакмын. Мага тафсир жазганга ылайыктуу, алыс, эл аз бир жер керек эле. Аллах залымдардын колу менен мени ошондой бир жерге айдап барып жайгаштырып койду. Шаарда болгондо жаза албасам керек эле. Элестетели. Азыр квартирада отуруп, бир нерсе жазганга аракет кылсак, такыр эле жаза албайбыз. Баштасаң эле телефон чалат, баштасаң эле конок келет. Бир кат да жаза албайсың кыскасы. Айрыкча Бедиузамандай аалымдын абалында. Демек, руханий абасы таза болгон жер керек эле. Бул иштин шарты ушундай. Бейиш нуру.